Жалпы өлкөбүз боюнча мектепке чейинки жаш балдардын 24% гана бала бакчага барууга мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошол эле учурда мектептер боюнча да көйгөйлөр жок эмес. Ош шаарын эле ала турган болсок, 55 мектеп, мамлекеттик мектеп бар, ал дагы жетишсиз. Биз бүгүн дал ушул Манас Ата аймактык башкармалыгы жана Туран аймактык башкармалыгындагы мектеп жана бала бакча көйгөйүн талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Эфирде ачык талкуу телепрограммасы. Аны бүгүн мен Бакай Калматов алып барам. Аны эмесе бүгүнкү эфирибиздин коноктору менен тааныштырып өтсөм. Сурамбаева Аида, Манас Ата аймактык башкармалыгынын тургуну, жана ошондой эле Сабибилла кызы Клара, бул Туран аймактык башкармалыгына караштуу Алай 2 жаңы конушунун тургунусу. Жана ошондой эле Нурлан Закиров, Ош шаардык мэриясынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы, Мамат Жакуп уулу Чыңгызбек, Ош мамлекеттик университетинин орто кесиптик билим берүү департаментинин директору, жана Бектурсун Көкөнов, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси. Урматтуу коноктор, студиябызга кош келипсиздер. Мен башында да айтып өттүм, жана бизде мектеп, ошол эле бала бакча көйгөйлөрү көп. Биз биринчи бала бакча боюнча кыскача видеону көрөлү, андан кийин талкууну улантабыз. Ишенесизби? Ошто учурда 30 000 бала бакчага барбай чоңоюп жатат. Шаардагы садиктерде орун жок. 25 балага ылайыкташкан тайпаларда 60тан жеткинчек тарбияланат. Ал эми убагында бала бакча болгон имараттар жеке менчиктерге сатылып, эми мамлекет аларды кайтарып ала албай соттошуп жатат. Бизде райондо баадан жаш балдар көп, жителдер көп. Садикке барбаган балдар садикке барбай эле сразу мектепке барып калып атышат. Мектепке барган бала садикке барбаган болсо өздөштүрүшү да аябай кыйын болот экен. Мисалы, Манас Ата аймактык башкармалыгында Союз мезгилинде бала бакча болгон 2 кабаттуу имарат бош турат. Анын айланасындагы 60 000дей калкы бар 8 кварталда 3 гана бала бакча иштейт. Аймактагы бакчаларда орун жетпей, жеке менчикке каражаты жок үй бүлөлөр балдарынын билимине сарсанаа болуп отурат. Мен неберелерим балдарым да садикке барган эмес, неберелерим да садикке барган жок. Себеби садик алып барайын десем, 2 жолу кайрылдым. Мына өзүбүздүн Манас Атадагы 1-2 садикке кайрылсам, очерет деди. Очерет менин неберелерим мектепке баргычакты очерет келген жок. Частныйларга барсак акча дейт. Ушул 2-3 баламы садикке ушуга кажекти бере албай, азыр балдарым, мисалы мен үйдө отурам, иштей албайм. Балдарыбызды мына даже ойной турган жери жок мына. Арка машина өткөн жол, биягыбыз бүт мынандай мусоркана, жаныбызга мына мусоркананы да алып келип коюп койгон. Бул имаратты Ош шаардык мэриясы 2006-жылы мамлекеттик юридикалык институтуна саткан. 2022 жылы Ош мунун карамагына өткөн. Азыр анда студенттер окубай имарат жабык турат. Былтыр шаардык кеңеш аны калаага кайтарып алууга аракет кылган. Бирок мөөнөтү өтүп кеткени жүйө келтирилип, сот ишти өндүрүштөн токтоткон. Мэрия өзүнүн токтому мыйзам боюнча өзү жокко чыгара албайт экен. Көпчүлүгү мэриянын токтому менен өтүп кеткен ошол убактача. Бир эмес шаардык кеңеш 2 жолу токтом чыгардык. Токтоосуз же бала бакча болуп иштесин. Мурунку бала бакчалар же болсо мэриянын муниципалдык менчигине өткөрүлүп берилсин деп шаардык кеңештин токтомун да аткарбай атышат. Эми Ош мамлекеттик университети жаңы жылга чейин аталган имаратты бала бакча багытында иштетүүнү пландап жатат. Бирок ага жергиликтүү балдар кабыл алынабы, жокпу белгисиз. Бакча иштеп баштаса, Ош мунун Зирек балдар бакчасынын бир бөлүгү көчүрүп келинет. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин Оштогу 40тан ашуун бала бакча мамлекеттик мекемелерге, окуу жайларга жана жеке жактарга өтүп кеткен. Айрымдарынын ордуна көп кабаттуу үйлөр, коммерциялык объекттер салынып калган. Ош шаардык мэриясы учурда алардын ичинен 14 бала бакчаны кайтарып алууга аракет кылып соттошуп жатат. Урматтуу коноктор, азыр биз маселени көрдүк, көйгөйдү көрдүк. Мен жергиликтүү тургунга суроо берим келип атат. Сиз жергиликтүү тургун катары кененирээк айтып берсеңиз ушул маселе боюнча. Ооба, ушул азыркы видеодо көргөнүбүздөй эле биздин Манас Ата аймактык округунда 60га жакын чукул үй бүлөлөр жашайт, 60 000ге жакын жашоочусу бар. Общий Манас Атанын аймагында 3 эмес 6 садик бар. Ал Манас Ата аймагында мына Оштогу центральный мечит бар го, ошол жерден баштап кирип бөлүнөт да. Общий ошол жактар менен чогулганда 6 садик. Именно Салиевада Манас Атанын өзүндө 3 садик, мамлекеттик 3 садик бар.
ошол мамлекеттик 3 садикке ар бир группада мисалы барып көрсөңүздөр деле болот, 60-тан 70-тен бала кирет. Ушул бул жакта эжелер айткандай очередке коебуз балдарыбызды. Бирок очередти жетпей эле мектепке жашы жетип калат. Эмне себептен? Себеби садигибизде балдардын саны толук, көп, ашыкчасы менен. Садик толук болсо очередь каяктан жылат? Очередь жылбайт да. Ошол себептен биз ушул мурунку юридический коллежди ошол Манас атанын жашоочуларынын өтүнүчү, суранычы боюнча мамлекеттик садикке берсин деген сунуштарды киргизгенбиз. Буга чейин да киргизип келгенбиз. Азыр деле алардын талабы ошондой. Эми ал жагын мамлекет чечет экен, биз жителдер чечкенде мурун эле садик кылып ала белек ушундай. Балдардын саны аябай көп. Менин билишимче шаардагы эң көп жашоочулардын санын камтыган Манас ата аймактык кеңеш болуп эсептелет. Буга чейин көптөн бери бул көйгөй бар да. Кайра көрдүңүздөрбү? Ооба. Бир-эки жолу мэриянын чогулуштарында мен ушул суроону көтөргөм. Ушул юридический коллежди садик кылып беребиз дедиңиздер эле, кандай болуп чечилип атат дегенде биз соттошуп атабыз деген. Андан бери бул темада мен эч кимге кайрыла элекмин. Сот кандай чечим чыгарды эми билебиз. Рахмат чоң. Азыр Бектурсун агай, сизге суроо, бул сизге тиешелүү болсо керек. Азыр айтып атат, көйгөйдө 60-тан 70-тен бала окуйт, бирок ошол эле учурда дагы жетишсиз депчи. Сиздер бул көйгөйдү көтөрүп көрдүңүздөрбү, айтып көрдүңүздөрбү? Бул боюнча маалыматыңыздар барбы негизи? Бул көйгөйдү бардыгы эле билет азыр, мэрия деле билет, азыр айтып атпайбы, кайтара албайт азыр. Ушул жерде мисалы үчүн бул кыз бир эле юридический коллежде айтып атат, юридический институт бар бу жерде, жанагы кожаный диспансер болуп кеткен бир садик, 2 садик медучилищанын баласы немесинде корпус болуп окулуп атат. Ошол садиктердин бар жогу ошо мамлекетке кайтарылып ишке бериле турган болсо, анда Манас атаны камтыганга мүмкүнчүлүгү бар. Маселе жөнүндө чечилмек. Маселе жөнүндө чечилмек. Анан эми андан бери кезек мына түрктөр окуп аткан Себат лицейи бар. Садиктердин бар жогу эле өзү таламай болгон убагында. Баягы 90-жылдарда эч ким барбай калган, ошол убактарда бүт менчиктешилип кеткен. Рахмат чоң. Нурлан мырза, сизге суроо келип атат. Мэрияда бул маселени билет дейт. Негизи бул боюнча канчалык деңгээлде кабардарсыздар да? Чоң рахмат. Негизинен бала бакчалардын жетишсиздик маселеси бул мэриянын бүгүнкү күндөгү негизги приоритеттүү багыттардын бири. Бул маселени чечүү. Албетте бул маселени билебиз. Шаарыбызда сиз айттыңыз, мамлекет боюнча 30% гана камтылган болсо, бүгүнкү күндө 38% Ош шаарында камтылып, балдар бала бакчалар менен камтылган. Ошол жанагы жеке бала бакчаларды кошкондо. Чындыгында буга чейинки ошол мамлекеттик бала бакчалардын жеке менчик жана мамлекеттик мекеме ишканаларга өтүп кетиши бүгүнкү күндө ошол бала бакчалардын жетишсиздик маселесин алып келип атат. Азыркы видеоду көргөндө чындыгында азыр Ош шаарынын мэриясы жана Ош шаардык кеңеш тарабынан бул жеке менчик жана мамлекеттик бала бакчалар мекемелерге өтүп кеткен бала бакчаларды кайра тартып алуу соттук иштери жүрүп жатат. Ал эми жанагы жогорку окуу жайлардын ээлигинин алдында турган бала бакчаларды бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлардын жетекчилери менен сүйлөшүү иштери жүрүп, ошол жогорку окуу жайлардын ээлеп турган окуу жайлар бала бакчаларды ошол бала бакча багытында иштетүү боюнча бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бала бакча катары иштетүү бүгүнкү күндө даярдап өздөрү маалыматтарын берип жатышат. Мисалы айта турган болсок, азыр Ош мамлекеттик университетинин өкүлү да айтат, 2024 жылдан баштап Ош мамлекеттик университетинин балансында турган бала бакчаларды ошо бала бакча багытында иштетүү жолуна түшүштү. Буюрса бул бала бакча катары иштетилет. Андан сырткары Ош шаарынын мэриясы чындыгында бул көйгөй чоң. Бул эле жанагы жеке менчик жана мамлекеттик мекемелерге өтүп кеткен бала бакчаларды кайтаруу менен чече албайбыз. Бул барса бул 60%га чейин барышы мүмкүн, калган 40%-ын буюрса биз КЧП деп коет, мамлекеттик жеке өнөктүгүчтүк жагы менен чече турган болдук. Бул жеке ишкерлерди тартуу менен, ошо жеке бала бакчаларды ачуу менен ошо бала бакча жетишсиздик маселесин чечсек болот. Албетте бул жеке бала бакчалары жана бүгүнкү күндө жеке бала бакчалардай баасы жогору болбойт. Анткени 50% каржылоосу мамлекет тарабынан болот, калган 50% ошо жеке менчик
ишкерлер тарабынан болот. Ошондуктан анын төлөмдөрү дагы жеке менчик бүгүнкү күндөгү жеке менчик балабакчаларда болбойт, төмөн болот. Биздин жашоочулардын үчүн ыңгайлуу болот. Үчүнчү жагынан айта турган болсок, бизден жылдан жылга биз балабакчаларды куруу планга койгонбуз. Мисалга айта турган болсок, бүгүнкү күндө 9 айдын ичинде 5 балабакча бүткөрүлүп ишке берилди. Ошол эле Амир Темирде, Жапалакта, немеде Туранда буга чейин да болгон. Кыскасы ушу 5 балабакча берилди. Буюрса ошо жылдан жылга 2ден 3төн кошуп атып балабакчаларды көбөйтүү планга койгонбуз. Рахмат чоң. Азыр Чыңгыз агайга сурай берсем, агай азыр айтып кетти, Ош мамлекеттик университети дагы өзүнүн балансында турган имараттарды ушул балабакча кылабыз деген ниети бар депчи. Бул канчалык деңгээлде туура, анан балким мэрия өзү эле илип койбоду силер балабакча кылууга деп. Рахмат. Чындыгында бүгүн абдан бир көйгөйлүү маселелердин бирин талкуулап атабыз. Маалымат үчүн тагыраак болуш үчүн бир кошумча дагы бир маалымат айтып кетейин. Президентибиздин указы менен Кыргызстанда 5 жогорку окуу жайына өзгөчө макам берилген да. Өзгөчө макам берүү менен бирге кээ бир орто жана жогорку окуу жайларды ирилештирүү жүргөн да. Ошол президенттин указына ылайык министрлер кабинетинин ошондой эле билим берүү министрлигинин атайын буйруктары чыгып, жана видеодо көргөндөй Ош мамлекеттик юридикалык институту мурунку ошол коллеж менен кошо бүт укуктук ченемдик негиздер документтер негизинде Ош мамлекеттик университетинин балансына өткөн. Бүт студенттери, окутуучулук, профессорлук курамы ошонун ичинде ошол имараттары мененчи. Анан сөз болуп жаткан бул Салиева көчөсүндөгү номер 37 даректе жайгашкан 2 кабаттуу имарат балабакча мурун болуп келген, мурун ошо мен мурун белгилегендей ошол Ош мамлекеттик юридикалык институтунда болгон да, ага чейин Улуттук университетте болгон экен. Эми азыр бизге өткөндөн кийин бул жерде балдар окуп айтат деп атат, туура айтат. Биз ушул имаратты бүгүнкү күндө баягы оңдоп түзөө үчүн долбоор аяктап калды. Оңдоп түзөп, анан кийин ушу бала бакча багытында колдонолу деп, мына Кудай буйрса январдын ичи ремонттору бүткөн болсо, анан ошол жерде мына мэрия менен Нурлан мырза туура айтты, жетекчиликтер баары сүйлөшкөн, ошол бала бакча багытында колдонобуз. Ошондой эле бирок бир нерсе айтып коеюн, бул жана мектепте эле ошондой көйгөй да, бул немеде Манасата кичи шаарчасында. Ошондуктан бизде Ыйман деген бир гимназиябыз бар, ошондо бир алып келип, анан бир бөлүгүн ушул көйгөйдү чечүү максатында бала бакча катары колдонобуз деп ниет кылып турабыз. Рахмат чоң. Ал жерде ошондо жергиликтүү тургундардын балдары келе береби? Албетте. Биринчи ошол маселе көтөрүлөт, бул көтөрүлгөн да буга чейин. Албетте ошол жерде жайгашкандан соң жергиликтүү ошол жашоочулардын балдары алынат, сөзсүз. Бир Ошмунун карабына өтсө Ошмунун эле кызматкерлеринин балдары барат деген мындай эреже жок. Мындай биз мурун деле жана Зирек балдар бакчасында, Юго-Восток кичи шаарчасында деле азыр эми башта мектеп болуп калды. Ошондо деле ошол жергиликтүү тургундардын балдары биринчи кезекте болуп ошолдо кабыл алынып тарбияланганда, биз ошону көздөйбүз. Рахмат чоң. Азыр биз бала бакча боюнча жыйынтыктап калдык окшойт. Себеби азыр айда айымдагы угуп атсаңыз керек. Буюрса 2024-жылы бизге азыр конкреттүү бир сиз айтып койсоңуз жакшы болмок. 2024-жылы март айынанбы же жайданбы сиздер буюрса бала бакчага балдарыңарды киргизе аласыңар депчи. Ошого бир конкреттүү айтып койсоңор бизге аябай жакшы болмок да. Ремонтты азыр кесип айтуу кыйын болсо керек. Мынау айттым го, ушу январь ичи ремонтторун аяктайбыз деп. Анан кийинки аны кабыл алуу, өткөрүү процедуралары менимче ошол бир укуктук мыйзам талаада жүрүш керек го. Анан ушу 2024-төн баштап ошол биздин балансында турган мурунку бала бакчалардын имараттарын бир эле бала эмес, Салиева көчөсүндө эмес, башка имараттарда дагы ошо бала бакчаларды башка региондордо, Салиевада эле эмес да, көчөдө эмес, ошо бала бакча багытында көбөйтөбүз деген биздин ректордун өзүнүн ою, ошондой пикири бар, ошондой саясат бар. Буюрса ошол бала бакча ачылып кала турган болсо, биринчи кезекте жалпы тартипте биринчи ушу микро участоктогу сиздердин ошо балдарыңыздар барат биринчи кез жалпы тартипте. Ошого биз неме кылабыз, себеби бала бакчалар ачылганда эми бул бала бакчага ээлик кылган Ош мамлекеттик университети башкаруу буларда болот, бирок иштетүү жалпы тартипте жүрөт.
Нурлан мырза, айтайын дегеним, элге көп айтып келе беришип, буюрса кийинки жылы бул дагы калып кетпейби деген суроо болуп атат да. Балким сиз ошол мэриянын өкүлү катары буюрса 2024-жылы планда бар бул нерсе биз Ош мамлекеттик университети менен биргеликте ачабыз деп айтсаңыз аябай жакшы болот. Ошо жана жогоруда айткандай, жеке менчик жана мамлекеттик мекемечкаларга өтүп кеткен бала бакчаларды кайтаруу ишинде жүрөт бул. Ошо жетекчилер менен, жогорку окуу жайдын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Макулдугун беришти. Буюрса 24-жылдан баштап бүт ошол окуу жайлардын балансында турган бала бакчалардын баардыгы ошол багытта, бала бакча багытында иштетилүү маселеси каралып, буюрса 24-жылдан башталат. Рахмат чоң. Анда эмесе, урматтуу коноктор, биз ойлойм биринчи көйгөйүбүздү талкуулап алдык, бала бакча боюнча. Буюрса 2024-жылдан баштап иштеп баштайт экен. Андан кийинки талкууга өтсөк, бул кийинкибиз ошол Алай 2 менен Алай 1 аймагындагы мектеп маселеси. Мектеп бар, бирок бүт элек мектеп. Ошол боюнча азыр кыскача видеону көрөбүз, андан кийин видео талкууну улантабыз. Кээде сабактар көп болгондон соң кар зор болуп, чыканактарыбыз ооруп, китабыбыз жарылып кетет. Ташпай баспа. Кыйналдым, болду, барбайм мектепке дейт. Неге? Неге дегенде жолу алыс, 1 саатта зорго жетебиз, 2 саатта. Биздин көйгөйүбүз өтө көп. Тагдырдын баягы бөгөй балдарындай эле болуп, биз ушу эч нерседен жардам жок бизгечи. Мына билим алуу жагы деле кыйын болуп атат, начарлап атат. Себеби балдар жолдон аябай баягындай забыркап келишет дагы, кеч сабак аткарганга акыбалдары жок да, чарчап келишет дагы. Ошо окуган балдарымыз 6-7 класс болуп калды. Ошол мезгилдеги сумманы эми айтпай эле коеюн негизи. Бирок чындап ошондой кандайдыр акча берип аны өткөргөн ошо мектепкечи. Кошуналарыңыз деле ушундай? Ошондой, баары эле ошондой. Пересадка менен барат балдар, жаш балдар кыйналат, маршруткалар толуп калат, пересадка менен келгенде маршруткалардан кеч калат. Мына азыр деле батпай, менин балам кече дагы ыйлап келди. Шопур мени бир койду, Азаматты түртүрдү. Биз мынтип атабыз, антип атабыз деп. Маршруткалар эрте токтоп калып атат дагы. Окуучулар дагы жетишпей калып атат. Мисалы 6 саат окуган окуучулар эртең кыш келе атат алды дагы. Мектеп дагы алыс бүтпөй турат. 15-16-жылы курулган бойдон мына бүтүрөбүз. Депутаттар шайлоо болгондо жөн эле Айсмандагы айдалып беребиз, мынантип беребиз деген депутаттар ушу бизден голос топтоп алган боюнча кайрылып келип бир мектепке же бир садикке неметкен жок. Мэрияга көп бардык. Барабыз деп коет, аркабыздан эле болтуктутуп коет да бул нерсени. Мэр келген, келип көрүп кеткен, майлы след карап беребиз деди. Кийин кайра барсак дагы эле бул нерсе жабылып калыптыр да. Эгер ошол соттун чечими мамлекеттик эксперттин негизде деп туруп акыркы чечим чыгып берсе, ошол сумма менен кайрадан биз келишип түзөбүз да, урушду жаңылтабыз. Ага чейин биз эч кандай урушду жаңылта албайбыз. Мына жаңы жылга чейин урус чечилип калат. Аракет кылабыз. Бир эле автобус келет, ошонун ичинен чечилип калат. Урматтуу коноктор, азыр видеону көрдүк. Маселени дагы эле түшүндүк окшойт. Ушул боюнча маалыматыңыздар барбы, Нурлан мырза, айтсаңыз?
Так, бул маселе бар, бул көйгөй бар, моюнга алыш керек. Ушул Туран аймактык башкарма алдындагы Алай 1 Алай 2 кварталындагы Ирригатор көчөсүндөгү мектеп ушул 2016 жылдан бери бүтпөй турат. Бунун себептери жанагы видеороликте айткандай эле, ошол куруучу подрядчик ошол куруу мезгилде ошол пандемия учуруна туура келип, жанагы курулуш материалдары кымбаттап кеткенине байланыштуу булар сотко берет мэрияны. Сотко бергенден кийин бүгүнкү күндө соттуу иштер жүрүп жатат. Соттуу иштер жыйынтыгында биз тарап чечилди, экинчи инстанцияда. Азыр апелляциялык мөөнөттөр бар экен, апелляцияга берип, кайрадан шаардык сотко чөйрүлөт. Буюрса, бул биз тарапка чечилет, жакынкы арада бул маселе чечилип калышы мүмкүн. Ал эми курулуш боюнча айта турган болсок, бул сметалык баасы 66 миллион сомдук болуп белгиленген. Ал эми келишим баасы азыр көрсөтүлгөн 55 миллионго. Азыр бүтө турган сумманын баасы 30 миллиондун тегерегинде бүткүлөдө турган иштери калды. Негизи мектеп 90% бүткөн. Ошол азыраак эле суммада иш калды. Буюрса ошол соттуу иштердин жыйынтыгы боюнча азыр жанагы капиталдык курулуш башкарманын башчысы айткандай, кайрадан келишим түзүлөт дагы, иштер улантылат. Буюрса эгер бүтүп калса, ошол 275-300 орунду мектеп бүтүп, ошол Ирригатор көчөсү Алай 1, Алай 2 маселесинде тургундар үчүн мектеп маселеси чечилет деп ойлойбуз. Жакынкы арада. Рахмат. Азыр Клара айымга сурай берсем. Негизи эле бул көйгөй качантан бери бар? Негизи 2011 жылы өткөн экен, шаардын карамагына. Анан ага чейин деле бул көйгөй болгон да. Мен 2016 жылы шаарга көчүп келип, ал жерге үй салып жашап калдык. Кадимкидей эл катары ошол жерде биз каражатыбыздын аздыгынан жашадык ошол жердечи. Биз каражатыбыз көп болсо шаардын ортосунан эле жер сатып алмакпыз. Ал жерде жер арзан болгон үчүн алдык. Жашоого суусу жок, жолу дагы алыс. Жаңы конуш болгондон кийин эми жаңы үйлөр түзүлүп атат ал жерде. Биз мэрияга мектептен башка көйгөйлөрүбүздү дагы айтып келдик. Бизге жакшы алын жетишинче колдоо көргөзүп атат. Өкмөт тарап деле. Бирок ушул мектеп бизге эң көйгөйлүү нерсе. Суу, мектеп, жол эң көйгөйлүү нерсе. Ал жерде адамдардын убакыт өткөн сайын адамдар көп көчүп келип атат. Ал жактан бул жактан адамдар көп келип атат. Тургундардын каттоосу жок болсо дагы адамдардын жашоочулардын саны көп ал жерде. Неге келип такалат, бизге мектеп неге бүтпөйт деп биз активист аялдардан, эжелерден, агалардан сурайбыз, мэрияга барабыз. Силердин каттооңор аз дейт. Каттоого турайык десек, биз кызыл кетебиз, бүтпөйт. Анан биз кайсы жерге барып каттоого турабыз. Ушул да бизге көп көйгөй болду. Эми мына каттоого туруп, элдердин дагы саны көбөйдү. Каттоого турбаган деле сан балдарыбыз күн санап өсүп атат. Мисалы үчүн менин 3 балам мектепке окуду, ар бирин 1-класста, тайнесинин үйүндө, чоңнесинин үйүндө, дагы абижесинин үйүндө ошентип чоңойтуп келип, 2-класста өзүн бала эптей турган болгон, анан келип шаарга ушул мектеп толуп калбаса экен деп мен уже майдын 25-нен эле баштап барам. Бизге эң жакын мектеп номер 28 Учар орто мектеби бар. Ошол мектепке майдын 25-нен баштап эле барып баштайбыз. Мен балама место бериңиздер, очередке коебуз. Очереди жетпей калса, биз шаардын ичинен кайсыл мектеп болсо да кыдырабыз. Место барбы мен балам окутканга. Место тапсак, ал жерден пересадка кылып балдарыбыз которулуп келет. Баягы балдар айтып атпайбы, биз видеодон көрүп атабыз. Келгенден кийин чарчайбыз. Балада энергия жогондон кийин ташманы аткаруу, берилген билимине көңүл буруу азыраак болуп калат экен. Бизге эң көйгөйлүү нерсе ушуну жогорку тараптан чечип берсе суранабыз. Бектурсун агай, сизге байланыштуу суроо. Негизи эле бул боюнча маалыматыңыздар барбы? Анан алыстан келишет экен, анан маалыматыбыз бар. Муну мектептин курулушу эми бул биздин коронанын немесине кирбейт да. Жок, окуучулар сизге байланыштуу дем. Окуучулар бизге байланыштуу болгон, мектепти биз о жерге куруп бергенге биздин кудуретибиз жетпейт да. Аны окуучулар бар экенин бар жок эле билет. Мисалы үчүн ошондой эле бизде алыскы территориядан келгендер бар. Эми бирок аларды мисалы үчүн мектепке, кайсы мектепке жайгашып аткан болсо, мага келгендер мен мүмкүн болушунча жайгаштырып атам. Мен аларга эң жакын Учар мектебинде Учардын айылда аябай чоң. Алардын да өздөрүнө жараша эле окуучулары бар. Эми ошол мектептин курулуп кетсе эле көйгөй бүтөт. Негизинен садик курулуп бүткөн, ал жерде 4 группабы немелер бар. Азыр кадимкидей иштеп атат, уже 5-6 жыл болуп калды.
жетишсиз. Ал жерде орун бар бул жерде жетишсиз, бирок эми пока садик бар да. Бар, жоктон көрө бар. Анан кийин мектеп курулуп калса, мектепти азыр уктуңар. Мектеп кудай калыш чечилет да, чечилип калса бизге деле жакшы. Ошол мектептерди башка окуучулар башка жерге жайгашкандан көрө өздөрүндө окуган бизге жакшы. Жок, негизи эле шаардын мектебине сырт жактан келип окугандар бизде көп да, негизи эле. Эми сырт жактан келип окугандарга, мисалы үчүн мыйзам да ошондой көрсөтүлгөн да, каалаган жерине окуйт деген жери бар. Болбосо биз сырттан келгендерди киргизбей койгончо мисалы үчүн Макаренкого немеден келип окубайт. Ошол алай 1, алай 2ден келип окубайт. Бизге негизинен Макаренко менен Навайге, 8 мектепке, анан Нариманга келишет, КБКдагы мектептерге келишет. Анан шаардын борборлоруна Каратайдан же Отсадырдан келип алып бирге окушпайт. Ошо жолуна кайсы оң болсо ошол жерге келип окушат. Анан аларды биз кеткиле өзүңөрдүн ордуңарга деп айта албайбыз. Себеби шаарда талап билим берүүгө талап күчтүүрөөк салыштырмалуу. Ошон үчүн талап каерде күчтүү болсо, ошол жерге ата-энелер балдарын берүүгө аракет кылат. Мисалы үчүн Олимптин талабы менен дагы ошол башка мектептердеги талапты салыштырып болбойт да. Райондордун мектебин. Рахмат чоң. Азыр Нурлан мырзага сурап берсем, айтсаңыз, көйгөй бар. Көйгөй 2016дан бери бар экен да, ал 2016га чейин деле бар экен. Бирок дагы деле соттошуп жүрөбү. 2016да бүткөн болсо, ал бүтүп калган да, 90% айтып атасыз. Дагы деле соттошуп 8 жыл, 9 жыл өтүп кетиптир да. Дагы убакыт созулуп кетпейби? Буюрса созулбайт. Бул маселе сотко өтүп, сот биз тарапка чечилди. Жана жогоруда айтылгандай эле. Анын баягы соттук процессуалдык өзүнүн сроктору бар экен. Алар ошо ал тарап апелляцияга беришти. Апелляция 1 айдын ичинде кайрадан кароо өтүп, шаардык сотко түшүрөт. Шаардык сотко буюрса биз тарапка чечсе, бул маселе чечилет жакын арада. Жакын арада дегенде агай ошол мен убакытты мөөнөтү тактап койбой жакшымы? Мөөнөтүн так айта албайм, бул баягы соттун чечимине кара жараша иш болот да. Бул чечиле турган мезгил келди, чечилет. Соттун мөөнөтүн сиздер ал эми бизден талап кылынуучу аракеттердин баардыгы жасалып жатат. Жана сотко арыздарды берүү, сотко катышуу, соттук өндүрүштүк иштерге катышуу маселелери бар каралып жатат. Соттун чечимине кара көз карандыбыз. Эгерде сот чечип бере турган болсо, жакын арада чечилет. Бул дагы бир нерсени эске сала кетишибиз керек. Бул мектептин курулушу республикалык бюджеттен болуп атат. Аткаруучусу ушул башкармалык, капиталдык куруш башкармалыгы. Буюрса жакын арада чечилип калат. Рахмат. Азыр Клара айымга ушул эле суроо. Сиздер бир гана мэрияга эмес, жогорку жакка дагы кайрылып көрдүңүздөр беле? Мэрияга көп жолу келгенбиз. Мэрияга эле келесиздер көбүнчө, Мэрияга көп жолу келгенбиз. Жогорку кеңештин депутаттары келгенде дагы кайрылганбыз. Жыйынтык? Жыйынтык силер мэрияга карайсыңар, мэрия чечет. Бул сотто экен деген гана жоопту азыр бир жакшы жоопту канаттары өзүмө бир жылуу мамилени угуп атам. Бул эми сот жакындады деген. Чечими чыктыбы, чыга элек бирок. Чечими чыкты. Биринчи инстанциядан биз уктук. Азыр эми жанагы апелляция берет да. Макул эмеспиз депчи. Макул эмеспиз деп апелляция беришти эми. Булардын укугу бар ондай. Ошо апелляцияга беришти. Ошо апелляциянын негизинде кайрадан кароого жөнөтүлөт шаардык сотко. Шаардык сот анан акыркы немесин чечимин чыгарып берет. Буюрса 2024-жылга буюрса бүтөт. Эми так мөөнөтүн айтып берсеңиз ай жакшыраак, себеби эми так айта албайбыз, эми соттун чечимине жараша болот. Азыр эми бул жерде азыр кесе айтып коюшта туура эмес болуп калат дейм да. Убактысы бирок 24-жылы бүткөнгө аракет кылабыз, бүтүргөнгө. Рахмат чоң. Урматтуу коноктор, студиябызга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз ушуну менен жыйынтытай берсек. Негизи биз бүгүнкү күнү эки маселени талкууладык. Бул биринчиси Манас ата аймактык башкармалыгында жайгашкан бала бакча маселеси жана ошондой эле Туран аймактык башкармалыгында жайгашкан Алай 1, Алай 2 айылындагы Бүтелек мектеп боюнча талкуу кылдык. Тилекке каршы талкуубуз жыйынтыкталбай калды, себеби бир канча суроолорубуз бүдөмүк боюнча калууда. Мисалы соттун чечими кандай чыгат, эгерде соттун чечими чыккан болсо, бала бакча канча орундуу болот, жана аны ким каржылап берет, анын курулуш иштерине кимдер жооптуу болот деген суроолор болуп атат. Эгерде ал бала бакча болсо жергиликтүү тургундардын балдарын алабы деген суроолор дагы бизди жоопсуз калтырды. Биз алдыда дагы тиешелүү адистерден жоопторду алып талкуубуздун аягына кошобуз. Ушуну менен биздин талкуубуз аягына келип жетти. Кийинки талкууда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
ошо соттук иштердин боюнча айтсаңыз. Бизге бул боюнча соттук иштерде ошол жанагы жарашуу боюнча чечим чыгып, Ош мамлекеттик университети ошол имаратты, Салиев 37 имаратты ошол бала бакча багытында максаттуу пайдаланыш боюнча мындай келишимге келишкен да. Ошондой болгон чечим. Ошондой чечим чыкты ошондой. Эми жарашуу менен чыкты да ошондой. Сиздер бала бакчага иштейсиздер. Ооба. Ал жакта жанагы штатты азыр ремонт иштери ким кылат? Мына Кудай буйрса, ал жерде 3 блоктон турат. Ал имаратыбыз А, Б, В деген блокто. Бир блогунда ошол 150ге чейинки орунлукта бала бакча уюштуруу маселеси каралып ошол ишке ашып атат. Кудай буйрса. Анан экинчи блогунда биз мектеп кылабыз, ага бир 250-300 балага ылайыкташкан. Анан 3-чү бөлүгүндө сыртта бир жакшы заманбап ашкана куруу болот. Бул боюнча бардыгы азыр жанагы долбоорлоо иштери аяктап калды. Кудай буйрса, ремонт иштери январда башталса, мына марттын аягында бүтөрөлү деп план кылып атабыз. Кудай буйрса, марттын аягында 2024-жылы ремонт иштери бүтөт. Мен айтат элем, ошо заманбап бүгүнкү заман талабына ылайык жакшы бала бакча, анан мектеп болот ал жерде. Ал жерде штатты, бүт каржылык маселелердин бардыгын Ош мамлекеттик университети өзү каржылап, өзү бардык иштерди өзү жүргүзөт. Бала бакча канча орун? Бала бакча эми азыр бир 6-7 тайпа кылайды деп турабыз. Ар бир тайпада 20дан эсептегенде дагы ошондой бир 150 орундук болот да. Ошондо 7 эми 20 деп атабыз, андан да көбөйүп кетүү ыктымалдуулугу бар деп бүгүнкү күндө талап бар. Күчтүү. Ошондуктан бир 150 орунга ылайыкташкан бала бакча болот. Акчасы кандай болот? Мисалы, жанагы эми бул даяр имарат курбайт. Ошмо жанагы юридикалык институттан балансынан бизге өткөн өкмөттүн токтому менен. Ал эми азыркы күндө мондой бир план болуп атат. Ошол мамлекеттик бала бакча менен жанагы жеке менчик бала бакчалардын ортосундагы бир сумма, бир 3000-4000 айнасында сумма болот го. Себеби мамлекет дегенде жана 1000 сомдун тегеринде кылсак, бул өзүнө өзү актабайт да. Ошмуда эми бүгүнкү күндө ошентип сүйлөшүп атабыз. Ошол экөөнүн ортосундагы бир бааны коюп акырайтабыз. Ошондой болот го. Кудай буйрса. Анан кийинки суроого жергиликтүү тургундардын балдарын аласыздар да же? Албетте. Себеби эң биринчи приоритет ошол жерде, ошол аймакта, ошол Манас-Ата кичи районунун ошол аймагында жайгашкан жергиликтүү тургундардын балдарын алууга биринчи кезекте ошолорго мүмкүнчүлүк берилет. Агай, ошондой 2024 кайсы айларга берип каласыздар бала бакчаны? Эми так ушинтип 2024 могу числоодо иштеп баштайт деп айтышым, бирок биз март айында ремонт иштерин бүтүрүп, Кудай буйрса, андан кийин жанагы башка уюштуруу маселелери бар да, штатты алабыз, ага керектүү нерселердин баарын алабыз. Мен айтат элем, ушул андан кийин уже мисалы үчүн март апрелде бүткөндө деле бул майдан кийин көпчүлүк бала бакчалар иштебейт да. Ошондуктан биз ушул эң акыркы мөөнөт болгондо ошол 2024-жылы Кудай буйрса сентябрдан же болбосо август айларынан ушул жана бала бакчага кабыл алуу неме кылып, сентябрь айынан толук кандуу иштеп, ошол жерде бир гана бала бакча эмес, айттым го мен жагы. Ал жерде мектепке да муктаждык бар. Биз изилдөөлөр жүргүзгөнбүз. Мектеби дагы, бала бакчасы да Кудай буйрса 2024 сентябрь айынан толук кандуу иштеп, аз да болсо ошол жердеги бир көйгөйлөрдү чечкенге жардам берет деген ойдобуз. Вот эми жанагы штатты өзүңүздөр табып, өзүңүздөр чечесиздер баары. Мисалы, Гаранова эч бир тиешеси жок деп. Эми ал маселесине Ошмо өзү бүт каржылык каражаттарды өзү жумшап аткандан кийин эми Гаранова менен кээ бир маселелерде адистерди неме кылганда мүмкүн бир макулдашып, бир кеңешип неме кылышы мүмкүн, бирок негизи штаттын баарын ошо макулдашып кылабыз го чагымда. Анан Ошмо көбүн өзү эле кылат го. Ошондой кылат да. Биз Ошмонун балансында болуп аткандан кийин Ошмо чечет го. Эгерде 2024-жылы ишке кире турган болсо, Гаранованын штатын чечип береби, эмеректерди ким алып берет, ошол суроолор менен келдик да сизге. Эми негизинен ошол садик
ошо ведомственный болуп ачылат да эми алардын айтуусу боюнча. Эгерде шаардык билим берүү башкармалыгына толук өткөзүп бере турган болсо, анда толук эмеректери, жанагы штаттык бирдиктери шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан чечилип, айлык акылар бизден берилет эле. Азыр ведомство болуп калган үчүн ошо ведомстводон алар айлык алышат. Ошол ведомство өзүнүн бардык шарттарын даярдап беришет. Алардын немелери дагы, жанагы ата-энелердин төлөмдөрү дагы алардыкы бир топ жогорураак болот да, мамлекеттик садиктерден жогорураак болушу мүмкүн. Себеби ведомствого өзү чечет аларды. Мамлекеттик университет өзү чечет. Эгерде биздин балансты өткөзүп бере турган болсо, биздики мамлекеттик болуп туруп, кадимки мына азыркы садиктердин өлчөмүндө төлөнүп, айлыктарын да ушундай ала берет эле. Соттун чечими чыгыптыр, ошону иштете турган болуп тур бала акча кылыпчы. Демек, сиздер эч нерсе кылып бербейсиздер? Биз эч нерсе кылып бербейбиз аларга. Алар эгерде бизге баланс өткөзүп бере турган болсо, толук кылып беребиз.